geldiniz. Урматтуу Ахмет Кызылбай мырза, урматтуу Адил Башкарам мырза жана Закирдин Азизик мырза, Кыргызстанга, күнөстүү Кыргызстанга кош келдиңиздер. Биз өлкөбүзгө, эл журтубузга пайда алып келе турган ар бир кишиге сый урмат менен мамиле жасайбыз. Анан калса боордош Түркиядан келген кардештерибизди ар дайым кучак жайып тосуп алууга даярбыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын адам органдарын трансплантациялоо маселеси жаатында тажрыйбасы жок болгондуктан жарандарыбыз аркасынан чет өлкөлөргө барып операция аркылуу дарып чалган органдарын алмаштырып келип жатышат. Мага берилген маалыматтар боюнча бизде боорунан жабыркап алмаштырууга муктаж болгон жарандардын көбү 50 жашка чейинкилер экен. Биз алардын органдарын алмаштырууга жетишсек, аларды кымбат дарылануучулардын катарынан чыгарып, коомдун активдүү бөлүгүнө айландырып алат элек. Бир жагынан боор ооруган бейтаптарды дарылоо түз жана кыйыр чыгымдарды кыскартууга жетишет элек. Экинчи жагынан коомдун эмгекке жарамдуу мүчөлөрүн калыбына келтирип алат элек. Трансплантациялоо маселеси жогорку технологиялык кийлигишүүнү талап кылгандыктан азырынча боор алмаштыруу маселеси курч бойдон турат. Бизге элибизден өткөн байлык жок. Конституциябызда дагы Кыргызстандын ар бир жараны жогорку квалификациялуу дарылануудан өтүүгө укуктуу деп белгиленип турат. Мына ошол талапты аткарууга биз болгон күч аракетибизди жумшап атабыз. Өлкөбүздөгү ар кандай каржылык кыйынчылыктарга карабастан трансплантация чөйрөсүндө дүйнөлүк илимдин өнүгүү темпин кармап аракет кылып жаткан жогорку квалификациялуу кадрларыбыз дагы бар. Бирок ошончо дагы азырынча Кыргызстанда боорду трансплантациялоонун улуттук үлгүсүн уюштуруу тажрыйбасы жок болуп турат. Бирок биздин саламаттык сактоо министрлиги жана эксперттик коомчулук аны түзүү боюнча олуттуу чараларды көрүүдө. Маселен, быйыл менин тапшырмам менен 50 жарандарыбызга бюджеттин эсебинен бөйрөк алмаштыруу боюнча операция жасалып башталды. Ар бир операцияга мамлекеттик бюджеттен 7000 АКШ долларынын тегерегинде каражат бөлүнүп жатат. Мына ошентип бөйрөк алмаштыруу боюнча иштер ордунан козголуп, жылыш боло баштады. Эми экинчи кадам катары жапа чеккен бейтаптарыбыздын боорлорун трансплантациялоо маселелери турат. Биз мындай аракеттерибизди токтотпойбуз. Кудай буйрса максатыбызга жетип, өлкөдө боорду трансплантациялоону уюштуруу ниетибиз бар. Бул максатка жетүү үчүн улуттук хирургия борборун ишке тартып, керектүү инфратүзүмдүк базасын жана кадрларын пайдаланалы деп жатабыз. Бул аркылуу биз өлкөдө органдарды трансплантациялоонун ишмердүүлүгүн жана көйгөйлөрүн изилдөөнү колго алабыз. Трансплантология боюнча координациялык борборлордун моделин уюштуруу жаатындагы чет өлкөлөрдүн тажрыйбаларын өздөштүрөбүз деген максатты койгонбуз. Ошентип Кыргыз Республикасында боорду алмаштыруу боюнча башкы координациялык борбордун моделин уюштурууга жетишебиз деген ниет, максат, тилегибиз бар. Муну менен биз Кыргыз Республикасында трансплантология кызматын өнүктүрүп, оорулуулардын өлүмүнүн санын азайтууга жетишебиз деген максат койгонбуз. Эми сөз кезегин сизге берсем, бул жааттагы ой пикирлериңиз жана өзүңүздүн мол тажрыйбаңыздар менен бөлүшүп кетсеңиздер. Sayın Cumhurbaşkanım, bizleri kabul ettiğiniz için Урматтуу президент мырза, бизди кабыл алганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз жана сизге терең сый урматыбызды билдиребиз. Мен Инөнү университетинин ректору болом. Инөнү университети Түркиянын байыркы, тарыхы мол, аябай белгилүү университеттеринин бири. Биздин университетте Тургут Өзал деген медициналык борбор бар. Аталган борбордагы Түркия Республикасынын 8-чи президенти Тургут Өзалдын атына коюлган, себеби аталган борборду Türkiye'nin 8. prezidenti Turgut Özal mırza açkan. Bizdin üniversitedeki Turgut Özal medicinalık borboru Türkiye Respublikasındagı organ transplantatsiyası jatındagı aldыңкы эң маанилүү борборлордун бири. Ал эми дүйнө жүзү боюнча боор алмаштыруу жаатындагы эң биринчи борборлордун бири болуп саналат.
Бүгүнкү күнгө чейин биздин аталган борбордо 3700дөн ашык боорду трансплантациялоо операциясы ийгиликтүү ишке ашырылды. Бир гана боор алмаштыруу эмес, башка дагы, мисалга ала турган болсок, сөөктөрдү алмаштыруу жана башка органдарды алмаштыруу жаатында дагы ийгиликтүү ишмердүүлүк жүргүзүп келебиз. Сиздин биздин президент Режеп Тайып Эрдоган мырзага жазган катыңыздын негизинде биздин президентибиз ошол Кыргыз Республикасына боор алмаштыруу жаатындагы керектүү болгон көмөк көрсөтүүнү бизге тапшырма берди. Биз да президентибиздин тапшырма жана буйруктарынын негизинде 2 жыл болуп калды. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги жана Ош мамлекеттик университети менен ишти баштадык. Бүгүнкү күнгө чейин биздин университетте 65 медициналык кызматкер, бул жакта врачтар дагы, медайымдар, лаборанттар дагы бар. Учурда биздин университеттен билим алды. Аталган адистер боор трансплантациясы, костный мозг трансплантациясы жана бөйрөк трансплантациясы жаатында билим алышты. Аталган адистердин көбү врачтар болду. Жогоруда айтып өткөндөй эле, бирок арасында мед кызматкерлер жана лаборанттар дагы бар. Көбү азыркы учурда келип Кыргызстанда кызматын өтөп атышат. Учурда биздин аталган борбордо Кыргызстандан барган 33 адис, алар врач жана медайым жана лаборанттар билимдерин алуулантышууда. Аталган адистердин бир бөлүгү 1 ай, калгандары 3 ай, 6 ай билим алышты. Алдыда бул күндү узартуу максатындабыз, планыбыз бар. Аталган адистерибиздин учуп баруу билеттеринен сырткаркы бүт бардык чыгымдарын биздин университет каржылап берди. Биз ошо президентибиздин тапшырмасынын жана буйругунун, ошондой эле сиздин катыңыздын негизинде бизден талап кылынган бардык иш аракеттерди жасадык. Мындан кийин дагы биз Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте Кыргызстанда боор трансплантациясын, ошондой эле костный мозг трансплантациясын ишке ашыруу боюнча керек болгон бардык жардамды көмөктү көрсөтөбүз. Баарыбызга белгилүү болгондой эле, ушул жылдын 12 январында биздин урматтуу Саламаттык сактоо министрибиз биздин Малатия шаарыбызга барып, биздин борборго катышты, билим алып жаткан бардык процесске катышты, операцияга да катышып чыкты боорду алмаштыруу боюнча. Андан сырткары костный мозг трансплантациясын жүргүзгөн борборду дагы көрүп чыкты, онкология борборун дагы көрүп чыкты. Андан кийин костный мозг трансплантациясы жаатындагы адистерди учурда биздин борборго жөнөттү. Биздин бул жактагы жогорку кеңештин өкүлдөрү, эл өкүлдөрү Улукбек мырза жана сизди дагы айтты, Эрнис мырзаны, сизди дагы Малатияга келип, биздин окутуу процессибизге бардык практика, теория бүт баарына катышып кетишти. Эрнис мырза дагы биздин медициналык борборго келип, 1 ай делегациянын башчысы катары өзүнүн командасы менен окутууну өтүп кетишти. Урматтуу президент мырза, биз өзүбүздүн президентибиз Режеп Тайып Эрдоган мырзанын берген тапшырмаларынын негизинде Кыргызстандын ушул орган трансплантациясы жаатындагы бардык болгон керектөөлөрүнө өзүбүздүн финансылык дагы, кадрдык дагы көрсөткүчтөрүбүздүн негизинде жардам бергенге даярбыз жана бул үчүн аракет кылуудабыз. Урматтуу президент мырза, мен Кыргызстанга 2-нчи жолу келип отурам. Буга чейин 2022 жылдын декабрь айында келип кеткем. Бул жолкусунда сиз өзүңүз кабыл алып турасыз. Ошондуктан биз мындан ары дагы Кыргызстанга бул жаатта көмөк көрсөтүүнү уланта беребиз. Акыркы айтып кетчү нерсе, урматтуу президент мырза, боор трансплантациясы жогоруда айтып өткөн костный мозг трансплантациясы жана бөйрөк трансплантациясына караганда оор операциялардын бири. Ошондуктан чоң борборду, чоң оорукананы жана чоң аппаратураларды талап кылган бир операциялардын бири. Эң оор бөлүгү бул адистерди даярдоо болуп эсептелет. Бул жаатында биз өзүбүздүн азыркы учурда адистерди даярдап атабыз. Бирок андан кийинки башка техникалык камсыздоо бөлүктөрүн эгерде сиздер дагы колго алсаңыздар, биз дагы колдоо көрсөткөнгө даярбыз. Кайрадан өзүмдүн жана делегациямдын атынан сизге терең сыйырматымды билдирем, ыраазычылык. Ben ve heyetim adına saygılarımı arz ediyorum. Рахмат, урматтуу Ахмет Кызылай мырза. Мен сиздерге ошо биздин Кыргызстан тарапка жардам бергендигиңиздер үчүн 65 медиктерибизди окутуп берип, алардын каржыларын дагы көтөрүп бердиңиздер. Терең ыраазычылык билдирип кетем дагы бир жолу. Бир суроо берсем болобу?
Bir soru sorabilir miyim? Lütfen. Siz öz sözünüzde aytып өттүңүз 3000'den ашык боорду şu трансплантациялоо болду бизде деп. Ушулар канча убакыттын ичинде болду? Анан бардыгы ийгиликтүү өттү? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. 3700'ün üzerinde 3700'den fazla ameliyatı 22 yılda yaptık. 22 yılda. 22 yılda жасадык. Başarı oranımız %89. Ийгиликтүү болгону 89% болду. Калган 11%ы кичине неудачно болгон экен да? Ийгиликсиз. Ал жерде баягы печеньде отурган эгер неприживаемость болуп калат да. Булар андан ошондо кайра да кыла берет экен да. Анан ошон үчүн 89% биринчи эле кылганда болот экен, калгандары болсо экинчи, үчүнчү.